Mesela bu hadisleri Allah bütün şeriatta adam var. Ama bu erken bu sözü ötürse Murat abi Mut etti. Sadır Bey'in damlalar olsa başka ulaklar bulan son kaynağı tekrar mesela. Büro benim yerinde öte kafa olduğunda Ustazın şunda aldığında şunda aldığında ulakları belgelenler layıklı namaz okuyanlar, barbaranlar vardı, ulak saklanlar vardı sonra yani bunçalık dengede abardan men özümdü şuncha yıldan beri namaz okuyup жүрөм men özümdü мындай немеден улакет өзүм өтө кабыл болдум. Doğru. Экинчи дагы маселе насихат народосунан боорчу камясын билем ал. Дин боюнча кара намаз боюнча да көп кичине немелер берип атат. Ушуга кичине неме берип койсоңор, айтып койсоңор, боорчуну чыгарбай эле. Илимдүү Ким алды ya? Ким алды? Будул барбы боорчу. Насихат радиосу бар. 99 FM-дечи. Умра боюнча, намаз боюнча, дарат боюнча өзүнчө бир билбеген бир маселелерди айтып коет кейдечи. Ушуга да бир неме койсоң, бул өтө бир этияттык менен жаңы намаз үйрөнгөн, жаңы динге киргендерди адаштырып коюшу мүмкүн да, ушуну токтотуп койсоң. Айтып турам. Бул көптөн бери радиодон чыгып атат. Кээ бирлер анан улам боюнча каршы бул жөнүндө сүйлөп атат. Алдынан башка чыксын, улакчылар чыксын деп ушундай деп атат. Негизи мен устаздардын укканым боюнча Молла Шакир Дармулла айткан экен. Ким улакка жан берсе, жаназа окулбасын деген экендер. Мен уккан сөзүм бар да. Эми бул акыйкатта айткан Туура. Анан бул Биринчиси улак боюнча жана маркумга сооп багыштоо боюнча эки бөлөк маселе. Улак боюнча бул талашсыз, бул жакшы эле ол. Ал жерде эрежелери сакталган болсо, алхамдулилля ал улак жаман эмес. Бул биздин маданиятыбыз, динибиз баатырлыкка, күчтүүлүккө алып келе турган нерсе. Албетте, намаз каза болбош керек. Ал жерде ошол кордоо болбосун, эки тараптан акча саюу болбосун, байге бир тараптан боло турган болсо, бул боло берет. Бул маселеси өзүнчө бул. Улактын маселеси боюнчачы. Анан өлүп калса, андай мен Молла Шакир Дармулланы Кудай рахматынан укпапмын, бирок ал туура эмес. Эгер андай айтылган болсо дагы. Мисалы ал андай эмес. Бул улак негизи спорттук оюн. Бардык эле спорттук оюндарга аралашуу эмес, биздеги эреже бар. Эгерде Алла Тааланын өкүмдөрү сынып, мындайча айтканда намаз окулуп ала турган болсо, анда ал оюн болбой калат. Так. Атак бүгүнкү күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда мындай улак болгон эмес. Пайгамбарыбыз ат минип, ат чаап, ат таптап, атка маани берип, ат жарыштырып, ушулардын бардыгы сүннөт. Бул хадисте келет. Ат минген боюнча дагы, атты жарыштырган боюнча дагы, согушта, газаттарда бардык аттар таптаган. Бардык газаттарда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларда кээ бир учурларда көп, кээ бир учурларда аз ат менен болгон. Бул эми баягы биз мындай деп айтып атканыбыз батырлыкка, эр жүрөктүккө тарбия кылган багынан бир. Атак мына биздеги көк бөрүнү бул сүннөт деп айтса болбойт. Бир мүнөттө машалла мындай күчү сынанга бул мустахаб амал. Эми ошол улакты берип туруп анан буну сообу дей турган болсок, мында болбой калат. Буну ачык эле айтыш керек. Анан көбүсү туура айттыңыз, өткөндө дагы биз балдарга дагы айттык эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөргө соопту жеткирүүнүн жолдорун айткан. Биз ошодон чыкпашыбыз керек. Биринчиси, илим таштап кетти, илим жайылды. Ушуну сообу дейт. Экинчиси, Куран, китеп таштап кеттиңиз, ошону сообу дейт. Үчүнчүсү, суу чыгарып кеттиңиз, буну сообу дейт. Төртүнчүсү, мечит салып кеттиңиз, буну сообу дейт. Бешинчиси, мусапырларга мусапыркана, эс ала турган киши жай жана башка. Булардык. Буну сообу дейт.
Андан кейін мынау биздеги эгиндер, бактуу дарактар, мөмөлүү дарактар, ушулардын бардыгын булардын сообу тиет. Бул бир риваяттан келет. Экинчисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканы садакай жария бардык түрү. Валадун салих яду лаху, бир бала таштап кетти эле, жакшы перзент, ал дуа кылат, анын сообу. Үчүнчүсү илим таштап кеткен эле, илим таркатканга китеп болобу, медресе болобу, башкабы, бунун сообу депчи. Бул жерде сиз айткандай, мына азыркы улактын сообу андай неме жок. Жок, умрага жолдомо дейт. Уткандаргачы. Умранын сообу эми болот эми мисалы. Умранын сообу болот. Курбанчылыгын. Бирок өзү туура мындай дамланын урматына анан көрөк илимий иш-чараларды ошончо акча кетти, ушунча неме болду. Даңазалап, фик маселесинде, акыйда маселесинде конференциялар, азыр Куран жарыштар болуп атпайбы? Фик жарыш кылса деле болот. Хадис жарыштарды деле кылса болот. Машалла. Жөнөкөй жалы калайык жөнөкөй элдерге деле. Туура айтасыз бул немеси маселе. Анан экинчисинде адын сурооңуз боюнча тиги ким деген неме дедиңиз, кудул дедиңиз? Ага иншалла муфтиятка кайрылып коюшуңар керек. Биз деле иншалла айтканга аракет кылабыз. Бирок атай муфтият официальный бул жактагы мусулмандардын башында турган идара. Ал жерге иншалла айтып коюш керек, чындап эле маселелерди өзү тарабынан кыла бербеш керек деп анда. Бул дин оюнчук эмес да. Ошон үчүн иншалла өзү машалла кимге уруксат берген болсо, имам бар, хатип бар, кары бар, билими бар. Вот ошолорго айтсам. Акыркы күндөрү мына мен да бир-эки жерде угуп калдым. Той өткөргөндөрү эмне деп коет? Тамада? Ошолор деле бир совсем эле бир кандай десем, кооз кылып, көркөм кылып, туура эмес нерсени айтып. Динди андай кылбаш керек. Мейли, машалла, арагы жок тойлор өтүп атат, жакшы, сүйүнөбүз, кубанычтуу. Бирок маселеге келгенде, маселе ал өзүнчө. Жөнү баалуулуктарга чакыруу бөлөк да. Караңыздар. Адал арамды айтууданчы, сиз илимиңиз жок болсо айтпаңыз. Баалуулук боюнча ал бөлөк нерсе. Жакшы мүнөз, ынтымак, тойлорду айта бериңиз. Сонда эчтеке эмес ал. Бирок адал арамга келгенде азыр мисалы таарат боюнча айтып атат дейт, намаз боюнча айтып атат дейт. Алардан этияттанганыбыз жакшы. Рахмат.